Денсаулығыңыз жақсы, іштеріңіз жақсы. Рахмат, саламатсыз жақсы. Келіп қалдыңыз. Ооба. Шүкір келдік. Уақыттың тарлығына қарабай, жоқтыға келіп бергеніңіз сізге терең разылық. Чоң рахмат. Әлбетте мындай қарасақ уақыт деген батыл өтеді екен. Мында қарасақ 3 мартта қызметқа кірісіп баштаған екенсіз. Иш тәжірибеңізге, резюмеңізге қарағанда сіз Теңіртаудың Айтылу Қочқор жергесінден, салқын жерден келген кадр екенсіз. Негізі шу Баткен жергесі ысықты қылған жоқ бұл? Жоқ, бұға чейін бір қатар райондорда іштедік. Ош облысында іштедік, 3 жылдан ашықта. Ысықтық климатқа көндік оқшай. Бұға чейін Баткенге келген білеңіз? Бұға чейін жоқ, Баткенге келген емес біз. Біз бірінші жолы келдік. Президентіміздің саясатын қолдап, президент Садыр Нұрғожаевич ротация жолын ақырқы 4 жыл аралығында жақсы жұмыстардың жүріп атқандығын еске алу менен түндік түштік ротация жолы менен. Ооба, сіз бұға чейін акимдик, айыл өкмөтүндөгү мындай караганда ошол көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын тепкичтерин басып өткөн кишисиз да. Мындай тажрыйбаңыз бар экен. Буюрса Баткен шаары, Баткен эли ушундай бир жакшы тажрыйбалуу мэр келипти деп мындай жакшы кептерди айтып атат да. Чын эми өзүңүз жөнүндө жалпы биздин окурмандарга айтып берсеңиз, кай жактан келгенсиз, кесибиңиз ким дегендей. Бул биздин туура. Мен өзүм кесибим боюнча биринчи билимим юрист, экинчи билимим бул мамлекеттик кызматтын адистиги боюнча бүткөм. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, Нарын областынын Кочкор районунун Ормохан айылынан төрөлгөм. Ошол жерде эмгек жолумду ушул бардык муниципалдык кызматтан баштаганбыз. Жетекчилик кызматтарда ушул 10 жылдан ашык айыл өкмөт башчысы болдук. Андан кийин ушул Кочкор районунда аким болдук. Акимдин Кара сууда иштедим. Андан кийин Чоңалай районунда аким болдук. Мен Кара суу районунда аким болдук. Эми бүгүн тагдырдын буйругу менен, президентибиздин колдоосу менен Баткен шаарынын мэри болдум. 28 февралда дайындалганбыз, 3 марттан баштап. Чоң рахмат, анда биздин столубузга кош келипсиз. Биздин шаарыбыз кандай өнүгөт, канча өнүгөт? Азыр президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосунун негизинде Баткен жергесинде абдан чоң көңүл буруулар болуп атат. Финансылык жактан дагы бардык тармактан көңүл буруу болуп атат. Мен өзгөчө басым белгилеп айтып кетсем болот. Кудайым буюрса, Баткен болуп көрбөгөндө өнүгөт да. Мунун мен бир нече себептерин айтып өтсөм болот. Мына жакын арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчы Кыдыршевич генерал полковник келип 10 000 орунду стадионго капсула салып кеткен. Ошон менен эле катар президент Садыр Нуркожоевич тарабынан 1 миллиард сом акчасы бөлүндү. Бизде бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери жүрүп жатат. Айтсаңыз, эң элдин көйгөй болуп кеткен канализация маселесин кантип чечет? Негизи эле чечкенге болобу ушул маселени? Анткени бул көп жылдан бери көйгөй болуп келген чоң маселе болуп атат да. Канализация боюнча дагы биз Баткен шаарынын канализациясын эң негизгиси ага бир нерсени айткым келет. Биз генпланды бекиттик. Шаардын генпланын ушул канча бир жылдан бери бекитилбей келген. Бүгүнкү күндө кеңештин биздин Баткен шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирсек болот. Ошол колдоп берип Баткен шаарынын генпланын негизги бекитип алдык. Ошол генпланда канализация, суунун түтүктөрү, кайсыл здание каерге салыныш керек баардыгы көргөзүлөт да. Генпланга мамлекет тарабынан акча бөлүнгөн. Генплан бекитилди. Эми деталдуу ар бир квартал боюнча генпландын ичинде отургузулуп жатат. Бул боюнча да уже иштердин баары жүрүп жатат. 4 чоң ири долбоор келди. Жыйынтыгында 1 миллиарддан ашык чоң акча каражаттар келди. Натыйжасы жок болуп атат да. Сиз айттыңыз азыр 2 жылдын ичинде шаар толук 24 саат бою
суу менен камсыз болуп атат. Источник каякта? Сиздин сурооңузга муну эмне себептен биз чечебиз деп атабыз. Бүгүнкү күндө президентибиз маселени жеринде чечүү боюнча тапшырмаларды берип атат. Ошол эле маалда акча бизде бүгүнкү күндө мамлекетте бар. Бизге долбоорлоруңарды алып келгиле, кандай долбоор болбосун колдойбуз деп атат. Бизди бул сүйүндүрөт. Анткени себеби бүгүнкү күндө президентибиз баардык шарттарды түзүп берип атат. Жергиликтүү бийлик ошону ишке ашырыш керек да. Биз чуркап күнү түн иштешибиз керек. Ошон үчүн мен муну ынанымды айта алып атам. Анан бир нерсени аягына чыгып коеюн. Канализация боюнча. Ооба. Канализация биздики действительно эскирген, түтүктөрүбүз көтөрө албайт. Мына мамлекеттик ипотекалык үйлөр бүгүнкү күндө биздин канализацияга кошулбайт. Жаңы замандын талабына ылайык баардык канализациялар ошол 3 биздин чоң Асман 1, Асман 2, Асман 3-түн канализациясы толук кандуу 25 гектар жер Баткен шаарынан кичине алысыраак жайгашкан жерге Баткен районунан жер бөлүнүп берилип атат. Ушул жаңы шаар жөнүндө айтпасаңыз, кайерге курулат, кантип курулат, ал жакта эмне деген инфраструктуралар болот, качан бүтөт дегендей? Туура суроо бердиңиз. Бул бүгүнкү күндө Баткен жаңы шаар, Баткен Сити деп аталып атат. Муну президентибиздин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Асановичтин демилгеси менен Бужум айылындагы 900 гектар ошол жерде бар. Ошол жерге Баткен шаарынын биринчи зданиясы быйылкы жылы түшүп баштайт. Эски шаар боюнча азыркы турган шаар эски Баткен шаары деп кала берип турбайбы? Бунун өнүктүрүп эмесе программасы кандай? Мындай дегенибиз, бүгүнкү күндө ушул шаардагы жол тыгындары, тазалык, шаардыктарга абдан көп ыңгайсыздыктар жаратып атат да. Муну Баткен шаарынын жол тыгындарын чечүү боюнча биринчи муниципалдык автобекетти жылдыруу боюнча 3 жылдык программа бар экен. Ошонун алкагында азыр автобекетибиз бүтүп калды. Ошол автобекетти мына биз чыгарсак, шаардын ичинде биринчи тыгын жоюлат. Экинчи, шаардын ичиндеги айылдардан келген таксилердин ордуларын дайындоо. Бул боюнча азыр өзүңүздөр көргөндөй Ош шаарынан кирип келаткан жерге биз стадиондун маңдайына ошол жерге бир 300 месталуу парковка даярдадык. И ошол эле менен катар биздин Баткен шаарынын так ортосундагы 4 этаждын артында ошол жерге дагы бир 150ден ашык таксинин ордун даярдадык. Шаардын ичиндеги тазалыкты сактоодо шаардыктардын көбүрөөк күнөөлөсөк болобу же шаарды тазалагандарды көбүрөөк күнөөлөсөк болобу? Кимисинде күнөө же ушул маселеде сиздин өзүңүздүн жеке пикирлериңиз болсо, кантсек шаарыбызды таза кыла алабыз деген ойдо? Баткен шаарынын эли жапа-тырмак тазалыкты сактап, баардыгыбыз тазалык үчүн күрөшсөк, бул Баткен шаары эртеңден баштап таза болот. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып, Баткен шаарынын тургундарын баарын чакырат элем. Ушул таштандыны өзүнүн таштанды таштай турган жерге таштасак. Шаардын жылдык бюджети канча экен? Мындай аны өстүрүү боюнча, көбөйтүү боюнча кандайдыр аракеттериңиз, пландарыңызды иштеп чыккан болсоңуз керек. Биздин бүгүнкү Баткен шаарын өнүктүрүү боюнча бюджети 160 миллион. Бул азбы, көппү? Бул өтө аз. Анткени облустук маанидеги шаар бул 160 миллион менен бул өтө аз. Биз ошондо доход алып келе турган ишканаларды өндүрүштөрү салышыбыз керек. Мына ошондо биз Баткен шаары өзүбүздү өзүбүз багып баштайбыз да. Мына шаардын жаңы келгениңизден тартып эле мына шаарда снос, анан көчөлөрдү кеңейтүү боюнча абдан катуу мындай иштер жүрдү, бүгүнкү күндө да жүрүп жатат. Ошол айрымдары айтып атат, ушта биз мурда курганбыз, ошол эле архитектура, ошол эле ошол тармактагылар баардык тийиштүү документтерди толуктап берди эле. Бул жагы кандай болот деген дагы суроолор бар да. Бул сиздин өзүңүзгө да түз кайрылып чыгып аткан болуш керек. Аларга компенсация төлөнөбү? Биз көбүнчөсүн кызыл сызыкка кирип кеткен жерлерди гана бузуп атабыз. Анткени себеби эмне себептен биз азыр бүгүнкү күндө биз снос кылгандан кийин ошол жерге элдерге кайра шарт түзүп беришибиз керек. Ошон үчүн бир аз кичине сносту басаңдатып койгонбуз. Мына биз кече Тургунбай Садыков көчөсүн толук канды баштайбыз. Эми биз эскертүүлөрдүн баарын бергенбиз. Жакын арада биз күчөтүп баштайбыз. Эми жалпы шаардыктарга, жалпы эле ушул биздин көрөрмандарга сиз эмне деп кайрылуу жасайт деңиз? Сизге эркин микрофондо эмне деген кайрылууларыңыз болсо? Анан учурдан пайдаланып, ушул биздин Баткен шаарынын тургундарын эң биринчи ушул биздин ишибизди колдоп берүүгө суранат элек. Экинчиси тазалыкты сактап берүүгө.
үчүнчүсү ушул таза суу көйгөйү чечилгенче таза сууну үнөмдөө боюнча суранат элек. Анан мен ойлойм, баардыгыбыз бириксек, биз мамлекетибизди, шаарыбызды өнүктүрөбүз. Сизге терең ыраазычылык. Урматтуу биздин көрөрмандар, биз менен Баткен шаарынын мэри Абикеев Темирболот Асанбекович болду. Мына өзүңүздөр баамдагандай, өзүңүздөр көп болгондой муз ордунан жылып, шаарыбызда олуттуу жагымдуу жаңылыктар жүз берүүдө. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте ийгиликтерге чек болбосун. Буюрса ушундай жагымдуу жаңылыктар менен биз дагы кайра жолугушабыз деген ойдобуз. Рахмат агай. Чоң рахмат.